Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. 7 февралдан тарта жумасына бир жолу Бишкек аба каттамына учак каттай баштайт. Маалым болгондой, учак шейшемби күнү саат 11:10 Бишкектен учса, 13:15 Баткен шаарынан Бишкекке сапар алат. Баткен шаарындагы аэропорт өткөн жылдын 1 августунан тарта реконструкция иштерине байланыштуу актылуу жабылган болчу. Кара Суу райондук соту 11 жаштагы баланы зортуктаган жигитти жалпы 20 жылга кести. Өкүм 2023 жылдын 1 февралында кабыл алынды. Кылмыш иштин фигуранты 2000 жылы Ош облусунун Кара Суу районунда туулган. Билими орто бойдок эч жерде иштебейт. Кара Суу райондук сотунун 2022 жылдын 20 февралында өкүмүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 158 беренесинин ыплас аракеттери менен 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, 83 беренесинин негизинде 3 жылга пробациялык мөөнөт берилген. Шаршембек бул жолу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 беренесинин 4 бөлүмү сексуалдык мөөнөздөгү зомбулук аракеттери менен айыпталган. Маалым болгондой, 2020 жылдын 18 октябрында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын нөөмөт бөлүмүнүн улук нөөмөтчүсү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисине ушул эле күнү саат 15:41 чамасында айыл тургуну телефон аркылуу кайрылып, 2011 жылы туулган уулуна айылдын тургуну эң үйдө ыплас аракеттери жасаганын кабарлаганын билдирген. 2022 жылдын 21 октябрында саат 8:30 чамасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына аталган аял арыз менен кайрылып, анда 2022 жылдын 18 октябрында саат 13:30 чамасында курулуш аягына чейин бүтпөгөн үйдүн ичинде уул ошол эле айылдын тургуну күч колдонуп зордукталганын билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 беренесинин 4 бөлүмү сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен кылмыш иши козголгон. Тергөө органдарынын маалыматында курулуш толук бүтө элек 2 кабаттуу турак үйдүн 1 кабатында 11 жаштагы баланы сүйрөп киргизип, буту колун жип менен байлап зордуктаган. Жыйынтыгында сот анын мурунку жазасын кошуп 20 жылга кескен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү курулуп бүтсө, анын чарчы метри $200 арзан болот. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Президенттин айтымында, менин үйүм 2021-2026 программасы аркылуу жарандарды 20-25 жылдык ипотекалык үйлөр менен камсыз кылуу иштери жүрүүдө. 2 жылдан бери бюджеттен акча бөлүнүп келебиз. Мамлекеттик ипотекалык компания болсо, ал акча кезекте тургандарга рынокто 1 квадрат метрин $750 алып берип жаткан экен. Аны да дароо токтотуп, азыр эми үйлөрдүн өзүбүз тездик менен куруп бере баштадык. Ошондо 1 квадратты 750 эмес 550дөн айланат экен. Бул батир алып жаткан жарандарыбызга дагы эң чоң жардам. Ар бир чарчы метрди $200 арзан алат. Ушинтип 2026 жылга чейин 50-60 миң үй бүлөгө батир бергенге үлгүрөбүз деген планыбыз бар, дейт ал. Бишкекте криптовалютанын көмүскө жүгүртүүнүн көлөмүнө $5 миллион $10 миллион чейин жетет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Алматыдагы жыл сайын өтүүчү Дигитал Алматы эл аралык форумунан билдирди. Анын айтымында, банк секторуна киргизилген чектөөлөр аймакта криптовалютанын өнүктүрүүт түрткү берди. Эксперттердин баалоосуна ылайык, Бишкекте эле көмүскө жүгүртүүнүн көлөмү күн сайын $5 миллион $10 миллион чейин жетет. Биздин ири өндүрүүчүлөр, ошол эле жеңил өнөр жай өкүлдөрү, Россия менен Кытайды буйртма берүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр менен өз ара эсептешүүдө, стейк блокерлерди колдонууда, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынына катышты. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө 2022 жылдын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгы, ошондой эле үстүбүздөгү жылга пландар каралды. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ишин жыйынтыгында оң баа берилди. Жакшы натыйжалардын орун алган. 2022 жылдын республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 2020 жылга салыштырмалуу 10 эседен ашык өстү. 2022 жылдын 10 айыл өкмөтү дотациядан чыгарылды, деди Эдил Байсалов. Жыйында белгилегендей, өткөн жылы облуста ар кыл багыттагы 154 жаңы чыкан орто ишканаларды ачылып, андан 677 жаңы жумуш орундары түзүлгөн. 2022 жылдын 3 бала бакча, 4 мектеп пайдаланууга берилип, ошондой эле кошумча жаңы мектеп имараты курулган. Ысык
Ысык көл районунда мурда соттолгондор арасында профилактикалык иш-чаралары өткөрүлдү. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, мурда соттолгондор тарабынан кайра кылмыш фактыларын жасоого бөгөт коюу максатында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Алдын алуу иш-чаралардын жүрүшүндө райондук милициянын каттоосунда турган мурда соттолгон өзгөчө оор кылмыштар үчүн мыйзам жообуна тартылып, камактагы мөөнөтүн өтөп келген жарандар өтө кылдаттык менен текшерилип чыкты. Милиция кызматкерлери алардын турмушу жана жашоо шарттары менен таанышып, аларга профилактикалык жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 4 күндүк алдын алуу иш-чарасынын жыйынтыгында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мурда жасалган 15 кылмыштын бети ачылып, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан 4 кылмыш бети аныкталган. Ошондой эле соттон жана төргөөдөн жашырынып жүргөн 3 кылмышкер кармалды. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен, Аделина Бакытова.